لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kırk hadis jana anın düşünürmesi. 33. hadis. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet kılan hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Egerde adamlarga doğulangan nerseleri berile berse, anda adamlar başkalarının mal mülktörüne jana kandarına da doo kılışmak. Birok doo kıluvchi adam dalil keltirүүsü kerek, al эми tangan adam ant içүүsü zarıl. Bul hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki adamdın arazdaşuusun je bolboso İslam dinindegi sottoshu kanday türdө ekendигин aytıp түшүндүрүп ketти. Şariattагы sottoshuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açık aykın dalillerdi alıp kelүүsүnө jana Allah'tın atın uluulop kasam içүүsүн etibарга aldı. Hadisten alıngan paydalar. Birinchisi, şariat adamdардын mal mülk жана кандарынын кол тийбестигин сактоо үчүн келген дин. Экинчиси, доо койгон адам далил алып келүүсү зарыл. Далилдин бир канча түрлөрү бар. Алар биринчиси күбө болуу. Бул тууралуу Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Өзүңөр ыраазы болгон күбөңөрдөн эки эркек адамды күбө кылгыла. Эгерде эки эркек табылбай калса, анда бир эркек жана эки аялды күбө кылгыла." Bakara suresi 282 ayat. Dalildin ekinci türü abaldın açık görünüp turuusu dagı dalil bolot. Sulayman paygambardын окуясын мисалга алайлы. Эки аял сейилдегени талаага чыгышат. Экөөнүн тең колдорунда балдары болот. Талаада жүргөн кезде ал эки аялдын улуусунун баласын карышкыр жеп кетет. Улуу аял кичүүсүнүн баласын талашып, экөө араздашып, Дауд пайгамбарга анын чечимин сураганы келишет. Дауд пайгамбар бала улуусунуку деген өкүм чыгарып берет. Себеби улуусу төрөбөй турган куракка жетип калышы мүмкүн эле. Ал эми кичинеси дагы төрөп алат деп акыл калчап чечип берет. Ошентип экөө Дауд пайгамбардан чыгышып, араздашып бара жатышып, Сулайман пайгамбарга жолугуп калышат. Сулайман пайгамбар алардан эмне болгондугун сурайт. Экөө тең окуяны айтып беришет. Сулайман пайгамбар бычакты алып келип, баланы союп экиге бөлөм деп айтканда, ага улуусу макул болот. А кичүүсү болсо: "О Аллахтын пайгамбары, бул бала меники эмес. Бул бала ушул аялдыкы" деп араздашкан чоң аялга берүүсүн өкүнөт. Ошондо Сулайман пайгамбар баланы кичүүсүнө берет. Бул жерде бала кичүү аялдыкы экендигине абалдын далилдүүлүгү ачык болуп турат. Себеби мээримин төккөн баланын энеси үчүн баланын берки аял менен болуп өмүр сүрүүсү жакшы эле. Ал эми чоң аялга болсо баары бир, себеби анын баласын карышкыр жеп кеткен болчу. Далилдин үчүнчү түрү бул мойнуна алуу. Мойнуна алуу бул бекем далилдердин катарына кирет. Далилдин төртүнчү түрү танган адам касам ичпей коюусу да далил катарына кирет. Эгерде ал танган адам Аллахтын атынан касам ичпей койсо, анда анын зыянына өкүм берилет. Себеби ал мойнундагы нерсени аткарбай койду.